Бүгүнкү күндө чет өлкөдө ар кандай турмуштагы шарттарына байланыштуу иштеп, окуп жүргөн мекендештер арбын. Алардын арасында Европа мамлекеттери да бар. Венгриянын борбору Будапешт шаары. Өзгөчө кооз, байыркы имараттары меймандос эли менен келгенде кучак жайып тосуп алат. Дүйнөнүн ар тарабынан келген адамдар, алардын арасында биздин мекендештерди да көрсө болот. Айжаркын Венгрияда эмгектенген биздин көптөгөн журтташтардын бири. Өзү Нарындын кызы. Буга чейин башка мамлекеттерде да жумуш издеп, турмуштун ар кандай сыноолоруна кабылып, акыркы 7 айдан бери Будапешттен алыс эмес чакан шаарчада ири ишканада иштеп келет. Через агентство аркылуу келдим. Бу жакта корейский фирма завод Санжинде иштейм. 7 ай болду иштегениме. Ишиңиз жөнүндө айтып, жоорбу, жеңилби? Жок, ишибиз жеңил эле негизи. Ишибиз жеңил, неме жок. Бир аз айтайын дейм, бир аз зарплата бир аз немерээк. Өзүн кышында сезон, кышында көбүрөөк алабыз, анан жайкысын азыраак азыр. Эми жакында көтөрүлөт. Аз болгондо канча, көп болгондо канча аласыздар? Көп болгондо эми маяналар ар кандай возрастка жараша. Мисалы 24 жашка чейинкилер $1200 алышат, без налог. Налог кармабайт алардын. А биздики уже 24 жаштан ашкандан кийин налог да кармайт бизден. Бизге $950 ушундай болот. Хатванда жашаган биздин каармандын азыр үйүнө келдик. Чогуу көрсөк. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиздер. Сизге келдик. Рахмат. Үйүңүз менен көрүп таанышалык деп. Шарттары жөнүндө айтсаңыз, кандай жашайсыздар? Шартыбыз биздин жашаган үй биякта 4 кызбыз азырынча. 2 кыргыз, 2 казашка. Жашаган жерибиз жакшы, өзүбүзгө жагат. Бизге эң керектүү болгон зарыл нерселер бар. Тамак жасоочу жайыбыз, душтарыбыз жууна турган. Бер тынч абдан. Бардык условия бар, кышкысын жылуу, жайкысын салкын. Биздин немебиз жок. Наразычылыгыбыз жок. Акчаны бул жашаган жериңизге ким төлөйт? Фирма. Немеде, завод деп айтты, завод, иштеген заводду өздөрү биз арендага алып, биз өзүбүз бесплатно акысыз жашайбыз. Эч кандай төлөбөйбүз, немебиз. Газ, суу, свет, газ өздөрү төлөйт. Интернет бар ичинде бизге зарыл болгон, Wi-Fi. Кыргыз казак бир тууган деген сөздү алыста жүргөндө так байкайсың. Себеби Венгрияда көр турмуштун азабынан иштейм деп келгендердин арасында Казакстандын жарандары да арбын. Алардын бири Арман. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Венгриянын Хотвон айылындабыз. Бул жерде көптөгөн кыргызстандыктар жана Казакстандан келген биздин боордоштор эмгектенип иштешет экен. Ал эми бул менин аркамда турган алар жашаган үй экен. Жүрүңүздөр, чогуу шарттары менен ичиндеги жашаган биздин боордоштор менен таанышып көрсөк. Арман Эрмухамедов Казакстандын Туркестан облусунан. Бул жака келгенине 3 айдын жүзү болот. Анын айтымында расмий иштеп, шарттарына карайм деген жарандар Венгрияга келишсе туура. Бирок көп акча таап, тез байым дегендер үчүн андай мүмкүнчүлүктөр аз. Венгрияга келетін болсаңыздар, егерде биздин азаматтар осы именно ресми түрде жұмыс жасайм, Европаға келіп, Европада қалам десе, ол прям прекрасный мүмкіндік, прям әдемі мүмкіндік, то мен, естественно, предлагать етем оны. И кеңес берем. Егерде қысқа уақытта жұмыс жасап, көп ақша қысқа уақытта тауып кетем десе біздің азаматтар, то Венгрия қатты жақсы вариант емес, шыны керек. Мен ашығын айтып отырмын просто, как она есть айтып отырмын. Вот, өйткені Германия бар, Англия бар, басқа мемлекеттер бар, о жердің айлықтары жоғарылау болады Венгриядан қарағанда. Негизинен чет мамлекеттерге барып иштейм дегендер үчүн бүгүнкү күндө ар кандай багытта аракет кылууга болот. Бирок ар бир адам алыс каттанаардан биринчи сөзсүз өз мекенинде ортомчу компаниялардын юридикалык документтерине, лицензиясына, алардын иштөө ыкмаларына, тарыхына дыккат көңүл буруу зарыл.
Ал эми иш берүүчү менен келишим түзөөрдөн биринчи сөзсүз ар бир сөздөргө маани берип, терең окуп, таанышып чыккандан кийин гана кол коюу керек. Себеби ал сиздин башка мамлекеттерге баргандан соң эң биринчи жана маанилүү укугуңузду коргой турган документ болуп эсептелинет. Учурда алыстагы ала тоолуктардын арасында улуу муун өкүлдөрү да кездешет. Иду. Ой, здрасте, заходите. Алардын бири Ырыс эже да бар. Өзү Бишкектин тургуну, Венгрияга келгенине 2 жыл болгон. Айтымда бул мамлекет ага бир көргөндө эле жагып, жумушу дагы көңүлүнө ынанган. Да, это наш дом, в котором я живу, не только я и мои коллеги из Казахстана. Это наша кухня. Сейчас посмотрим. Бардык нерселер бар экен да, муздаткыч, бирөөмесе болушот. Да, 2 холодильника таких вот. Было 3, один сломался, сейчас пока его нет. Это наша столовая. Здесь мы обедаем, ужинаем. Вот. Правда, мухоловку повесили, но это только на летнее время. Интерьер портит. А, вот еще один холодильник, кстати. Так, здесь у нас комната, здесь мальчики живут, здесь вот душевая кабина, здесь у нас подсобные помещения. Дальше выход на балкон, но балкон не огражденный, поэтому там не очень хорошо все. Это 2-й этаж. На 2-м этаже живут у нас девочки. Да. Так, это моя комната, в которой я живу. Сейчас я пока живу здесь одна, но вообще здесь должно жить 3 человека. Здесь тоже живут девочки. Ну, там пока не надо заходить. Здесь это наша стиральная машинка. Все. Здесь живет у нас один парень. Заплатился. Это наш холл. Есть телевизор, но он только на венгерском, поэтому его не смотрим. Бул жерде эс алат экенсиздер да? Да. Эс алуу күндөрүңүздөрүңүз кандай өтөт? По-разному. По-разному. В основном на выходные мы стараемся уезжать куда-нибудь, чтобы посмотреть. Все-таки со временем мало. Но иногда бывают праздники, просто выходной. Иногда хорошо очень отмечаем. Пока тепло, можем на улице посидеть. Там вот беседка есть у нас. Жашаган бул жерде эже бекерби? Бекер, да. Завод оплачивает все это. Баягы суун үнөмдөө, анан свет үнөмдөө дегендер жокпу? Жок, эчтеке баш усоорубайт, мы получаем только зарплату и питание. Питание за наш счет, только сами питаемся. Биздин каармандан Европага келем дегендерге кеңеш. Самое главное, я думаю, это должен быть настрой. Настрой на то, что ты уезжаешь. Эң башкысы башка мамлекетке иштейм деп баратканыңды так сезип, өзүңдү даярдашың керек. Жумушуңду так аткар. Ал өлкөнүн мыйзамын сыйлай билүү керек. Андан тышкары англис тилин билип келишсе абдан жакшы болот. Себеби тил менен көп ишти бүтүрсө болот. Венгер тили үйрөнүүгө кыйын. Ошондуктан англисче билүү жакшы болот. Уважать все-таки законы, менталитет людей, живущих именно здесь. Гүлнара эже дагы башкалардай эле Венгрияда ири ишканалардын биринде иштегенине туура 2 жыл болду. Айтымда жумуш анчалык кыйын эмес жана ага бул жактагы адамдарга, өзгөчө кыргыздарга, жергиликтүү тургундардын түбүбүз бир калкпыз деп сый урматтуу мамилеси абдан жагат. Келечекте бул өлкөгө барууну каалагандар үчүн Гүлнара эже өз маалыматтары менен бөлүшүп кетти. Ну, заработная плата в целом по Венгрии, она невысокая. Венгрия боюнча жалпысынан айлык акы өтө жогору эмес. Себеби мамлекет өзү бай өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Ага дүйнөдөгү экономикалык кризисте залакасын тийгизип жатат. Эң аз маяна 600 евродон башталат. Ал эми август-сентябрда сезон башталып, айлык акы 2 эсе көбөйөт. Жашаган жерибиз бекер, жумушка алып барып кайра алып келишет. Ал эми тамак ашыбызга 50 евронун тегерегинде акча кошулат. Салыштырмалуу өтө көп эмес, бирок жетиштүү эле. Примерно, ну, почти в 2 раза, почти.
Негизинен Венгрияда жашап эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү менен маек курганда баардыгы шарттары жакшы, иши жеңил, бирок айрымдары айлык маянада маселе жаралып, алар күткөндөн салыштырмалуу азыраак экендигин баса белгилешет. Андан тышкары алыска эмгек сапарын аттанаардын алдында ар бир адам өзүн моралдык, физикалык жактан 8-12 саат иштөөгө, убакытты так бөлүштүрө билүүгө чакырышат. Себеби Европа ишканаларында тыныгуулар минут секундасына чейин так аткарылат. Ишине кечиксеңиз, айып пулдар салынып же эскертүү берилип, маянага андан аркы ишиңиздин уланышына зыянын тийгизет. Эң башкысы, ден соолугуңузга кам көрүп, Кыргызстандан эле дарыгерлерге көрүнүп, илдеттердин алдын ала текшерип алганыңыз зарыл. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.